Урматтуу Рыскелди Чыныбекович, мен сизди 50 жылдыгыңыз менен куттуктап атам. Тилекке каршы келе албай калдым тоюңузга. Бирок эки сөз айтайын дедим эле. Канчалык бул кишинин азыркы Кыргызстандагы демократияга салымы зор экенин. Мен көптөн бери эле билем Рыскелдини. Рыскелди абдан бир эчтекеден коркпогон, чынын айтканда. Фабула гезитин чыгарып атканда 10 жылга чейин бир 6-7 жылдары биз ошондо эле бирге бир тарапта, баррикаданын бир тарабында жүргөнбүз. Өзү элге, жерге жакын, элдин арасында ичинде кайнап чыккан ошондой бир революционер десем туура болот. Дайыма эле мына эл менен бирге жүрүп, ошо жерден элдин үнүн угузуп, жамакчы деп коюшат го Рыскелдине. Жамакчы болгону бул элдин тилин, элдин духун, элдин ошо жүрөгүн сокконун билип, ошону анан бизге айтып атканы, Рыскелдин сүйлөп атканы жогорку кеңеште элдин баары күтүп турат. Кантип не деп айтат экен, кандай баа берет экен деп. Мен Рыскелдини эсимде бар, 10 жылдан кийин Рыскелди өзү Таласта 10 жылдагы окуяларда абдан активдүү катышты. Ошо жерде жүрдү, ошо жерде болду. Кийин болсо биз маданият министри кылдык өткөл заманда. Бу Рыскелдин мындай уюштуруу жөндөмдүгү, ал кишинин мындай көрөгөчтүгү, билармандыгы мына ушул жылдары абдан көрүнүп турду. Мен азыр иштеп калдым ушул өткөл заманда. Кийин болсо мына депутат болуп, депутаттыкта менин оюмча өзүнүн абдан бир саясатчы катары жакшы көрсөткөнү. Рыскелди Момбековс бүгүн Кыргызстанда саясатты элестетсе болбойт. Рыскелди отуруп бир китеп жаза турган бүгүн маалы, бышкандыгы бар деп ойлойм. Рыскелди канча өзүнүн убактысын, ушу жүрөгүнүн жалын өзүнүн гезитине берди. Түнү бою гезиттерди чыгарып жүргөн. Бу калеми курч, тили да ушунчалык жеткен Рыскелди бу бизге Кыргызстандын демократиясына, Кыргызстандын өнүгүүсүнө бул бир чоң потенциалы бар деп мен терең ишенем. Дайыма бар бол, дайыма иште бол, дайыма туура тарапта бол.